Негизинен Кыргызстанда Кудай Таалам ушундай бир мүмкүнчүлүк, бир касиет берип койгон экен. Бизден тарых жарата турган деңгээлде өзгөчө адамдар көп, салыштырмалуу түрдө көп чыгат экен. Жакында эле дүйнөлүк Куран жарыштарда 2 жыл алдың болуш керек. Саудия Арабияда өткөн Куран жарышында биздин каракебиз 1-орунду алып келди. Бул тарых жаратты. Ага чейин Кыргызстанда эмес, ага чейин Орто Азия тарыхында жакшы катышып келебиз. Биз деле 2-орунду алып келгенбиз, бирок 1-орун ушундай чоң жарышта алуу, 1-орунду Кыргызстанга алып келүү бул өтө кездешпеген окуя болду. Биринчилерден болуп биздин кыргыз эли жетти. Бүгүнкү күндө биздин Кыргызстандагы диний абал салыштырмалуу түрдө Куран жаттоо жаатында деле айрыкча кыйла алдыдабыз. Ушуну туура пайдалана билели, ушул ниматты туура колдоно билели, кадырына жетели, жакшы кадрларды, күчтүү каарларды чыгара берели.